Арыбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда футбол жаңылыктары. Месси Сауд Аравиянын жеңилүүсүн катуу сокку деп атады. Футбол боюнча Аргентинанын курама командасынын капитаны Лионель Месси Катарда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын башталышында Сауд Аравия менен болгон беттеште команданын сенсациялуу жеңилүүсү тууралуу комментарий берди. Бизде эч кандай шылтоо жок. Биз мурдагыдан да күчтүү болобуз. Бул биз көргөн күчтүү топ. Азыр биз көптөн бери боло элек абалга келип калдык. Бул бардыгы үчүн абдан оор сокку. Биз мындай башталат деп күткөн эмеспиз деп айтылат Мессинин Твиттердеги баракчасында. Эскерте кетсек, Аргентина дүйнө чемпионатында кезектеги беттешин 26 ноябрда Мексика курамасы менен өткөрөт. Бүгүн кечке саат 22:00 Гана менен Португалиянын оюну болуп өтөт. Бирок Португалиянын курама командасынын лидери Криштиану Роналдунун жашоосундагы өзгөрүүлөр болууда. Мындай окуялар анын оюнуна таасир береби? Тактап айтканда, кече Манчестер Юнайтед клубу Криштиану Роналдуну командадан кеткенин жарыялады. Өткөн аптада Роналду Пирс Морганга интервью берип, анда башка нерселер менен катар клубдун жетекчилигин жана башкы машыктыруучу Эрик тен Хагты сынга алган. Тактап айтканда, Роналду клубдун бул сезондогу каргашалуу жыйынтыгы үчүн күнөө кылганын, ал жана командасы бири-бирин сыйлабай турганын, ага кошо 2009-жылы кеткенден бери клубда жакшырбаганына таң калганын айтты. Бул маектен кийин башкы машыктыруучу Эрик тен Хаг футболчуну сотко берерин билдирген. Бирок арадан көп убакыт өтпөй алар маалымат булактарына Роналду менен келишимдин мөөнөтүнүн алдын бузууну пландап жатканын айтышкан. Кече болсо бул максаттары ишке ашып, түзүлгөн келишим эки тараптын макулдугу менен токтотулган. Бул тууралуу футболчу өз пикирин билдирип, анда Манчестер Юнайтед менен сүйлөшүүлөрдөн кийин биз келишимдин мөөнөтүнүн мурдан бузууга макул болдук. Мен Манчестер Юнайтед жана көрөрмандарын жакшы көрөм. Бул эч качан өзгөрбөйт. Ошол эле учурда мен үчүн жаңы чакырыктарды издөөгө мезгил келгенин сезем. Командага сезондун экинчи бөлүгүндө жана келечекте дагы ийгиликтерди каалайм деген цитата келтирген. Көпчүлүктү болсо эми футболчу карьерасын кайда улантары кызыктырып жаткан чагы. Криштиану Роналдуга бир нече командалардан сунуштар бар. Журналист Никола Ширанын айтымында, Роналду МЛС клубуна же Сауд Аравиясына өтүшү мүмкүн. Ал жерде алар ага чоң акча төлөөгө даяр. Бирок португалиялыктар Чемпиондор лигасында ойнош үчүн Европада калууну каалайт. Акыркы кабарларга караганда, Роналдунун агенти Челси менен сүйлөшүүлөрдү алып барууда.